Күнү түнү токтобогон курулуштар, кесилген бактар жана түгөнбөгөн тыгындар. Бийлик мактанган реформалардын артында эмне турат? Чынында эле шаар жашоого жараксыз болуп калдыбы? Я не знаю, что они делают. Мен алардын эмне кылып жатканын билбейм. Бирок бул жерде дениз ак, жалбырактуу дарактар бар болчу. Несли район Нижний Джал. Китайская стена видна из космоса, но Великая Джальская стена видна из другой галактики. Бактарды кыюу, башаламан курулуш, бүтпөгөн тыгындар, Бишкектин көйгөйлөрүн айтып бүтө албайсың. Акыркы 5-6 жыл ичиндеги өзгөрүүлөрдү көрүп, бир чети сүйүнсөң, бир чети ичиң ачышат. Улам бир имарат жаңыланып, оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканы айтылганы менен, анын сапаты күнөн жаратат. Жолдор жасалып, көптөгөн объекттер курулуп жатат деп мактанышканы менен, алардын айрымдары көп өтпөй эле жарактан чыгып, же талаптарга жооп бербей, эптеп-септеп бүткөрүлгөн иш экени билинип калууда. Бул Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү подземный переход, анан моундай жерлерде баягы кармап түшө турган темир кармагычтары жок экен да. Кыскасы, азыркы бийликтин колу тийген жердин баары оңолмок түгүл, тескерисинче мурдагыдан да начар абалга келүүдө. Буга Жибек жолу менен Алматы көчөлөрүнүн кесилиши ачык мисал. Посмотрите, какой тут поток воды. Элди айлап тыгында калтырып жасаган долбоорунун натыйжасы дренаж системасы жок, кыйшык-мыйшык салынган жол болду. Жаан жааган сайын көлчүккө айланган бул жол үчүн салык төлөөчүлөр өз чөнтөгүнөн дээрлик $2 миллион төлөштү. Алматы көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейинки оңдолгон тилкенин ар бир метри үчүн бюджеттен 97 000 сомдон жумшалган. Ошондой эле көрүнүч Цумдун районунда. Бишкектиктер бул жолдон өткөн сайын бир Тойбогон Түлеевди, бир ага уруксан берген бийликти эстеп кейишсе керек. Эл арасында Монте-Карло жана Венеция тууралуу тамашаларды байма-бай айтылып келет. Неде, сунун алдын карабатчы мага. Каяк менен сурады, кеден каяк болуп калчу, кадимкилер агро чыгарасың го. Шунда эле калды. Арыкта жана полого суу бересиң го. Далее шунда калды. Жакта карабаса болот. Сум бирок центр бирок көлчүктө сагып. Жакта алып. Бирок бийлик жарандардын үнүн укпады. Не көчөдөгү көлчүктөр жоголгон жок, не жер астындагы өтмөктөргө майыптар үчүн бир соо пандус салынбады. Абайла, скутер! Сизге жардам керекпи? Мен бул жигитти үйгө алып барчумун. Мен бир аз басып кеттим. Мен сизге айталам. Бишкек Минотаврдын лабиринти. Ал менден ал жака кантип барам деп сурап жатат. Мен такыр түшүнбөйм. Ал жака кантип барарымды, эмне кылышымды, ТСУМ аялдамасына кантип жеткирүүнү билбейм. Дегеним, Кыргызстанда сокурга кыйын. Бул жерде андан да жаман. Ыйык бок. Аны минтип куруу билбейм. Инклюзивдик адамдар үчүн кандайдыр бир инфраструктура болушу керек. Пустишься, а вот у меня мама тоже, ей тяжело. Акча үчүн уруксат берилген курулуштардын саны эсепке жетпейт. Соода борборлору, отелдер, көп кабаттуу үйлөр козу карындай эле өсүп жатат. Ал эми анча-мунча мыйзам бузууларга көңүл бурубай деле калды. Ибраимов 108. Мурда бул прокуратура болчу. Азыр мейманкана курабыз деп жатышат. Алар аянтты ушинтип тосушат. Алардын трубалары жалан эле уюлуп. Кече-кечинде баары кулап кетти. Бул короонун ичинде канчалаган балдар сыртта ойноп жатат. Кудай сактасын. Бирөө жыгылып калбасын. Ким жоопкерчиликке тартылат? Биз чара көрүшүбүз керек. Жаңы эле куруучулар менен байланышсам, алар колубуздан эч нерсе келбейт. Эч нерсе кыла албайбыз дешти. Они говорят, мы ничего не сделаем, ничего не сможем, пусть прораб приедет. Күнү түнү токтобогон курулуштар, шаардагы чаң, Бишкектин борборунда жүргөн миңдеген жүк ташуучу автоунаалар кадимки эле көрүнүш болуп калды. Салынып жаткан үйлөрдүн ирээттүүлүгүн, алардын борбордук канализация жана жылуулук системасына төпкелер келбесин, жада калса сейсмотуруктуулугун текшерген киши жок экенине эч ким таң калбаса керек. Үй болуп кеткен. Тетиги
айтмастан бүт жағы могу өзгөчө могу Байтик Батыр жак менен могу Сухой Батыр жактар аябай жыш болуп кетти да. Могу Роза Ветров деген бүт жабат экен да могу жакчы. Ошондо смог деген дагы смог маселеси чечилбей эле андан дагы хуже болот экен да. Ушундай бирдемкелерди салып атканда эле бир план, ген план деген болуш керек го, мындай жолдорду, кенен жолдор, парковочный места, мамлекеттик мектеп, бала бакча, больница дегендер эч кандай эчтекеси жок эле, мындай кечки үй салдырып берген дагы такыр тура эмес го негизичи. Ушул жакта бүт үйлөр салынып атат, үйлөр эле салынып атат. Же парковкасы жок, же мындай мамлекеттик мектеп, бала бакча, больница, милиция эчтеке жок да. Бүт эле салынып атат. Ушулардын балдары кийин 5-10 жылдан аяк бүтөт да, болду жашап калганда кайсы мектептер көрөт? Ошол эле тиги 20-мектеп 64, 62, башка жогору жакта 39, 56 ошолор карабы. Аларда и так эле класста бир 50ге жакын болсо, 5-10 жылдан кийин 60-70 болуп калат. Молларды карасаңар, мына могул жак Карла Маркса менен Сухой Батыр кесилиш жактар экен примерно. Аябай жыш салынып тур. Могул жак болсо Байтик Батыр жактар тоже аябай көп карасаңар үйлөрдү. Антия жак Чыңгыз Айтматов жактар да. Бирок тургундардын пикири көбүнчө эч кимди кызыктырбайт деле окшойт. Буга шаардагы самокат көйгөйү далил. Эл канчалаган петицияларды жазып, жаракат алгандар видеолорун чыгарып, бийликке кайрылышты. Бирок натыйжа тескерисинче болду. Мэрия самокаттарды тыйгандын ордуна дагы башка көчөлөргө атайын чийиндерди чийип, аларга жашыл жарык жагып берди. Эми самокат айдагандар жөө жүргүнчүлөрдү тротуардан сүрүп чыгарып, ээн эркин жүрүшсө, ал эми самокат бизнесинин ээлеринин капчыктары калыңдап калат окшойт. Эми минтип басып жүрөсүңөр. Жөө адамдар өтүүчү өтмөктө жаңы белгилер пайда болду. Ал эми эл көп болсо, бири-биринерден өтүшмөр керек. Базарда жүргөндөй жүрөбүз. Бишкектин өзүнчө бир чоң трагедиясы жашыл аймактардын жоюлуп жатканы. Ботаникалык багын Кулпунай талаасы менен футбол аянтчасына айландырган мындай уникалдуу практика Сиявой дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө жок болсо керек. Мэрия шаар боюнча деген жаңы бактарды тигип жатабыз деп мактанганы менен мындай көрүнүштөр дагы жок эмес. Посадили уже больше месяца. Алардын бул жерге отургузулганына бир айдан ашык убакыт болду. Ушинтип турат. Вот одна несчастная вдруг решила пожить. Ошондуктан кошуна өлкөгө барган сайын кыргызстандыктар Алматынын жашыл бак тарактарына суктанып келишет. Знаете, что радует в Алмате? Алматынын эмнеси сонун экенин билесизби? Караңыз, каалаган короого кирсеңиз, ал толугу менен жашыл. Алматынын кез келген короосу. Бул чынында эле сонун. Мен Бишкектен болом. Килекке каршы ал жактагы көрүнүш азыр таптакыр башкача. Алар жөн гана жашыл бактарды, бак тарактарды кыйып жатышат. Бул эмне үчүн болуп жатканы белгисиз. Микрорайона, ну ты как будто в джунглях каких-то находишься. Бирок өз мэриясынын өнөрүн жакшы билген бишкектиктер реконструкция деген сөздөн чурчуркап калышкан. Ататүрк паркындагы оңдоп түзөө иштеринде бактардардын түбүн асфальттап, кийин Жаш Гвардия бульварындагы соо бактардын терисин сыйрып, бадалдарды тамыры менен жууп ташташканын социалдык түйүн колдонуучулары дагы деле талкуулап келишет. В этом году проспект Молодой гвардии. Андайчы, эмне үчүн бадалдарды жок кылыш керек? Макул, дарактар карып калды дейли. Кээ бир дарактар мисалы чынында эле эски болсо, жок кылынышы мүмкүн. Бадалдар бизге эмне кылды? Наалат балдар. Аларды бул абалга кайтаруу мүмкүн эмес. Обратно до такого состояния вырастить будет просто нереально. Эгер расмий маалыматтарга ишенсек, Жаш Гвардия бульварынын Бөкөнбаев көчөсүнөн Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүн оңдоого $2 миллион 700 000 жумшалат. Бул каражатка 2 километрге да жетпеген тилкеге сапаттуу асфальт төшөө, ирригациялык системаны жаңылоо, заманбап жарыктандыруу орнотуу жана жаңы бак тарактарды тигүү иштери кириши керек. Болбосо бул парктагы Бишкектин жаңы концепциясына туура келип калышы мүмкүн. Как прекрасно! Вокруг бетон. Здесь бетон, вон там напротив бетон. Бул жерде бетон бар, тигил жакта бетон бар. А тигилер коздук үчүн көлөкө деле бербейт. В общем, вот, кстати, Колизей. Посмотрите. Бишкектиктер азырынча өнүгүү жолундабыз деген куруу бадалар менен өздөрүн сооротуп жаткандыр. Бирок башаламан курулуштар аяктаганда шаардын чыныгы келбети кандай болот? Борбор калаадан көчүп кетүүнү каалагандардын саны азыртан эле өсүүдө. Эртең Бишкек жашоого такыр мүмкүн болбогон таш лабиринтке айланып калбайбы?
Борбор калаанын эң жөнөкөй инфраструктуралык маселелерин чече албаган бийлик бүтүндөй өлкөнү кантип өнүктүрөт? Бүгүнкү күндө барган сайын көбүрөөк адамдар смартфон, ноутбук жана планшет сыяктуу заманбап гаджеттерди колдонушат. Биз интернет аркылуу сүйлөшөбүз, иштейбиз, жеке маалыматтарыбызды сактайбыз жана күнүндүк жашообуздун чоң бөлүгүн онлайн өткөрөбүз. Бирок көпчүлүк ойлонбойт. Сиздин интернеттеги аракеттериңизге көз салышы мүмкүн. Кайсы жерде жүргөнүңүздү, кайсы сайттарды караганыңызды жана эмне кылып жатканыңызды көрүшү мүмкүн. Ошондуктан биз Кыргызстан үчүн атайын иштери чыккан KGVPN кызматын түздүк. KGVPN сиздин купуялыгыңызды коргоп, интернетти коопсуз колдонууга жардам берет. Ал эми KGVPN сатып алуу менен сиз көз карандысыз кыргыз журналистикасындагы колдойсуз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдооңуз. Шилтеме төмөндө.